Biz Aksu rayposu olup Sayıdurşu'nda işlep gelgenmiz. Andan keyin 2006 yılı kooperatiftin çilenderi, payışıkları çoğuluş jasap 2006 yılı kooperatiftin Aksu Servis Aksu'dan utup alganbız. Andan keyin Aksu öndürüştük kooperatifi olup 2007 yılı uyuşulganbız. Oşondan beri 2013 yılga çeyin özümüz Aksu öndürüştük kooperatifi olup işlep gelip 2013 yılı mağa bergen zdanya boyunca kooperatifler satkan, oşol zamanca jalıp yazılıp 2013 yılı bizdin Çilen bürok ülüşünü algan Temirova Tamara degen gelin jalıp yazıp o 2020 yılga çeyin sottoş büt dalilep bергenden keyin 2 sentyabr 2020 yılı kooperatif utup alganbız kayra. Oşondan keyin 2000 ministrиядан ötüp büt dokumentasyonu emetip elderge ülüştörün bölüştürüp bергenden keyin kayra oşo жалпын эмеси менен эмени госрегистрге арест коюп туруп документациясын баары калып эметкен кайра сот башталган. Андан кийинки сот 2023 yılı 31 yanvarda kayra ministrиядан ötüp kayra utup algandan keyin ortodan İsayeva Janna degendi kayra ap kelip turup başka çilenderdi koşup Vaznisenka Selposu'nun çilenderin koşup turup aldamçı yolu menen kayra ministrиядан ötüp alışıptır. Biz Verhovni sotda jursök, alar oşol ele günü ministrиядан kayra ötüp alışat. Oşondan beri azırkı vakta İsayeva Janna men başkarmam dep büt barın talkalap buza başladı. Ha biz kayrılmagan jerimiz kalgan jok. Bu jerden sottorga da gayrıldık, prokuraturaga da gayrıldık, ministrияга da gayrıldık. Ministrия olsa, kimden peçatı olsa, kimden protokol olsa biz ötközö berебиз dedi. Bizdin dagı protokoldu alıp barsak, İsayeva Janna dep turup bizi kabul albay da koydu. Только эми сот менен чечесиңер деп. Эми азыркы убакта сотко өткөзүлгөн 24 августта saat 4'kö sot назначение болгондо ушул убакка чейин көп нерселер көп элдерге кайрылдык, например, министрияга да кайрылдык, ролга да кайрылдык, прокуратураларга кайрылдык. Эч кимиси эч тыянак чыгарышкан жок. Бардыгы же satılганбы, же сатылган эмеспи чыгылып бүт бардыгы бизди караган жок да. Ошол убакта biz ровдыга кайрылсак, ровды начальнигине кирип кайрылсак, бизди кабыл алган жок, кабинетинен чыгарып койду. Бизде сиздерден сураганыбыз ушуну мыйзам чегинде карап бериңиздерди сурайбыз. Эгерде кайсы документтер керек десеңиз, менде бүт документация бар башынан берки. Бүт бардыгын көрсөтүп берем. Мен госрегистрге дагы барып кайрылдым. Госрегистрде кайрылсам мына 3-4 күн мурун эле, бирок ал жерде зам директори Okan Ulan деген жигит
эчтекеңер сатылган эмес, баары турат ордунда деп мага жооп берди, компьютерден көрсөтүп. Фактически көп нерселер сатылып кетти бул жерде. Алар документтер колдорунда жүрөт. Кызыл китептердин баардыгын, арестке койгон кызыл китептердин баарын булар алып алышкан экен. Значит, госрегистрде мындай айтканда билбейт окшойт, бизге жооп берген жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылганыбыздын себеби бул биздин элдин мүчөлөрүбүздүн өзүбүздүн үлүшүбүздү өзүбүзгө кайтарып берүүңүздү, сиздин жардамыңызды Ташиев Кыдышаевичке да кайрылат элек. Ушуларды мыйзам чегинде кайтарып берүүңөрдү азыр талкаланып аткандын баарын ордуна койдуртуп, ушул жака аз камсыз үйлөрдү жашатып, жакшынакай жашап келатканбыз. Ошолордун светтерин журуп, алардын начальниктери өзлөрү дагы аны караган жери жок. Балдардын светтерин жылдыртып, суулардын баарын өчүртүп, прокуратурага кайрылсак, бул Исаева Жанна прокуратурада өзүмдүн таанышым бар, өзүм билем кандай кылышты, кайда барышты өзүм билем деп айтпаган сөздөрдү айтып, балдарыбызга чейин сабап, өзүбүзгө чейин сабап, ал эмес ал тургай соода өзүбүздүн соода алган жерибиздин светтерин өчүртүп, балдарыбызга чейин сабап, баласы менен келип талкалап, ошолордун видеолорунун баары бар. Ошон үчүн сизге кайрылат элек жардам берүүңүздү. Азыркыга чейин эмне деген жаңы зданиялар, ал зданиялар илгерки убактагы зданиялар, бирок жаңы болуп турган, ошонун баарын жүктөп кетип атат. Мунун ичинде чоңдор рейстики күнөөлөр, рейстики, СУНУПу, милиция, РОВД, Эхнотехнадзор, прокуратура, морги, каракол, ошолор күнөөлүү болуп жатат да. Биз ушулардын баарына кайрылсак, ошолор аткарган жок. Ушу бир шаар, бир айылдарды карай албагандан кийин анан башка кимге кайрылабыз? Садыр Нуркожоевич, Кыдышаевич. Член кооператив мүчөсүмүн. Ушул күнгө чейин биз составда 11 кишибиз. Ошондон бери Мушейкенов Турат башкарма болду, Аденов башкарма болду. Аденовдон кийин Мадамбекова Камиляны шайлап алды. Бизди деген мүчөлүктөн чыгарып, перепилицияна экөөбүздү мүчөлүктөн чыгарып, Бошчук сельхозунда иштеген кишилерди мүчө кылып киргизип алган. Анан Шейкенов Турат башкарма болуп турганда бир зданияны чыгарып берем деп менден 80 000 акча алды. 80 000 2007 жылдан бери 80 000 акчадан же тыйындан жок, берген акчамдан жок, же берген зданиясынан жок. Шейкеновдон сурасам, алдамчылык жолу менен мына бүгүнкү күнгө чейин мен РОВДга кайрылдым, башка областтык прокуратурага кайрылдым, ген прокуратурага кайрылдым. Ген прокуратура келип областка жиберет, мына бүгүнкүгө чейин бири-бирине шылташып коюп эле келатат. Биздин мыйзам түрүндө ушул биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңер жакшы болот эле. Урматтуу Кыдышаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин көйгөйүбүздү айтып атабыз, бирок бүт документация, бүт баары колубузда бар. Эгерде комиссия жейме жиберсеңер, мен болгон бүт документацияны көрсөтүп бергенге даярмын. Ошондуктан сиздерден сураныбыз, ушуну тез арада чечип берүүңүздү сурайбыз.